Баарыңыздарга салам достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында ушундай өтө даамдуу самса жасайбыз. Ушундай кабат-кабаты чыгып, катмарлуу болушунун баардык сырларын айтып беремин. Анда эмесе видеонун акырына чейин көрүп, видео жакса лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Самсанын камырын жасоо үчүн идишибизге бөлмө температурасындагы сууду куюп, үстүнө 2 жумурткабызды чагабыз. Үстүнө 1 чай кашык туз кошуп, тузу эригенче жакшылап аралаштырып алабыз. Электен өткөзүлгөн унубузду кошуп, орточо катуулукта камыр илейбиз. Унду сөзсүз түрдө электен өткөзүп алыңыздар, ошондо ундун арасына аба кирип, камырыңыздар абдан жакшы камыр болуп чыгат. Мен камырды 15 мүнөттөй жакшылап ийин кандырып бийлеп алдым. Эми үстүн жаап, 10 мүнөткө камыр тынытканча коюп коебуз. Камырыбыз 10 мүнөт турду, бир аз тыныгып калды. Эми ушул камырды мен экиге бөлүп алдым. Сиздер өзүңүздөргө жайганга ыңгайлуу кылып бөлүп алсаңыздар болот. Үстүн жаап, дагы 5-10 мүнөткө калтырабыз. Тыныккан камырыбызды алып, үстүнө бир аз ун себелеп отуруп, камырыбызды жука кылып жайып алабыз. Камырдын чекелери чоюлбай тегиз жайылышы үчүн камырды октогу уруп жайып жатканда камырдын ортосун баспай, эки жагын гана басып жайыш керек. Ошондо камырыңыздар тегиз жана тептегерек болуп чыгат. Мынакей достор, биз камырыбызды ушундай жукалыкта жайып алдык. Өтө да жука кылып жайбаңыздар. Ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй жукалыкта жайсак болот. Камырыбыздын үстүнө эритип алган сары майыбызды куюп, щетканын жардамы менен же колубуздун жардамы менен бардык жерине жеткизип, тегиз кылып жагып чыгабыз. Жагып алган сары майыбыз толук каткандан кийин үстүнө экинчи камырыбызды жаябыз. Ошондо кийин майда бөлүктөргө бөлүп жайып жатканда ичинен сары майы агып кетпейт. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, астыңкы камырдын майы толуктай каткандан кийин гана үстүнө камыр жайдым. Бул камырдын үстүнө дагы майыбызды жагып, толуктай катышын күтөбүз. Эгер сиздер үстүндөгү сары майы толук ката электе камырды уруп салсаңыздар, майда бөлүктөргө бөлүп жайып жатканда ичинен сары май агып, ыңгайсыздык жаратат. Үстүнө жагып алган сары майыбыз толуктай катты. Эми камырыбызды тыгыздап, рулет сыяктуу кылып ороп чыгабыз. Тыгыздап ороп алган камырыбызды муздаткычка 30 мүнөткө салып коебуз. Камырыбыздын майы катып даяр болгонча биз фаршын даярдап алабыз. Менде бул жерде уйдун колго тууралган эти жана 3 пияз, 2 картошканы майдалап туурап коштум. Татымына жараша туз салабыз. Мен бул жерде кориандр, мурч жана кызыл паприка коштум. Өзүңүздөргө жаккан кошулмаларды кошуп алсаңыздар болот. Фаршыбыздын үстүнө бир аз өсүмдүк майынан куюп, жакшылап аралаштырабыз. Өз каалоолоруңуз боюнча фарштан да жасап алсаңыздар болот. Куйрук май, ич май кошсоңуздар да самса өтө даамдуу чыгат. Камырыбызды муздаткычтан алып, майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, катмарлары даана-даана билинип, абдан жакшы кесилип жатат. Баарын бирдей кесип алгандан кийин доскабызга тизип, үстү катып кетпеш үчүн целлофан пакет менен жаап коебуз. Камырыбызды бирден алып жайып баштайбыз.
Бир аз un себелеп алып, колубуз менен бир аз басып чыгабыз. Андан кийин октоодун жардамы менен камырдын сыртынан ичине карай видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жайып чыгабыз. Ошондо камырыбыздын катмарлары жайылып кетпейт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз сары майды толуктай катырып алган үчүн камырды жайып жатканда сары май сыртка агып жаткан жок. Жайып алган камырдын ичине фаршыбызды салып, самсабызды түйөбүз. Мен бүгүн 3 бурчтук формасында түйүп алдым. Эгер сиздер кааласаңыздар 4 бурчтук өзүңүздөргө жаккан формада түйүп алсаңыздар болот. Самсалардын чекесин колубуз менен каты басып бекитебиз. Себеби самса бышып жатканда ичинен суусу агып кетпейт. Түйүп алган самсаларыбызды противенге салып, үстүнө жумуртканын сарысын жагып чыгабыз. Үстүнө өз каалоолоруңуз боюнча күнжүт сепсеңиздер болот. Самсаларыбызды 200 градус кызытылган духовкада 35-40 минуттай кызарганча бышырып алабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, кабат-кабаты чыгып, катмарлуу самсабыз даяр болду. Кытырлап, абдан даамдуу, табий ташарлыктай самсалар болду. Сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Достор, менин каналымда мындан башка да тамактардын, торттордун, салаттардын да көптөгөн рецепттери бар. Менин каналыма сөзсүз түрдө кирип, жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Тамагыңыздар таттуу болсун.